Бүгүнкү числону жазгыла, класс иши, өтүлгөн темаларды кайталоо деп коелат. Сабактын максаты балдар. Биринчи чейректе өтүлгөн темаларды кайталоо жана тесттик суроолорго жооп берүү. Тема аркылуу кыялдануубузду, элестетүүбүздү, эске сактообузду, сөз байлыгыбызды, кеп маданияттуулугубузду, кыргыз тилине болгон сүйүүбүздү калыптандырабыз. Улуттар аралык ынтымактуулукту сактоого, кыргыз тилин сүйүүгө, алган билимдерибизди турмушта пайдалана билүүгө тарбияланат экенбиз балдар. Мына ушул максаттар менен бүгүн силер менен иштейбиз. Чейректик кайталоо сабагы балдар. Окуйбуз, туура жообун табабыз. Угабыз балдар. Кыргызстан кандай өлкө? Биринчи, көз каранды, эгемендүү жана өнүкпөгөн. Алия туура, дагы балдар. Ника туура, алан саламатчылык. Демек Кыргызстан эгемендүү өлкө. Биз эден Кыргызстан деген теманы өткөнбүз, балдар. Кийинки, ысык көл дүйнөгө эмнеси менен белгилүү? Ким айтат? Туздуулугу, тереңдиги, кичинелиги дейт. Эмнеси менен дүйнөгө белгилүү экен балдар? Биринчи дейт, анель, туздуулугу дейт. Силер кошуласыңарбы ушуга? Туура, туздуу көл, туздуу көл, кышкысын тоңбойт, себеби составында туз бар балдар. Кыргызстанда канча область бар балдар? Туура айтылган. Албетте Кыргызстанда 7 область бар, Жакшы. Бишкек шаар, Бишкек кайсы областка кирип калат балдар? Ким айтат? Азамат Жамил Чүй областына киребиз, Кийинки балдар. Төмөнкү Жихен туура, Айдарбек туура. Төмөнкү сүйлөмдөрдү маанисине жараша толуктап жазгыла. Бардык өлкөлөрдүн өздөрүнүн мынакей байрак эң белгилери киминдей болушу керек. Экинчиси. Айтылган жооп берип атат. Кана эмнеси болуш керек? Кыргыз бардык өлкөлөрдүн өздөрүнүн эмнеси болуш керек балдар? Мээрим жооп берип атат. Эң белгилери дейт. Кошулабызбы балдар? Анель кошулам дейт. Дагы алан кошулам дейт. Азаматсыңар, туп-туура. Кийинкиси байрамдарда ырдалат. Биз дайым байрамдарда эмнени ырдайбыз? Туура, Айдарбек. Гимнди ырдайбыз, Жана биз сабак башталарда дагы гимнди ырдачубуз. Туура, Мерим жок, сеники туура эмес болуп. Туура, гимн 3-чү турбайбы? Андан кийин кызыл түстө эмне бар балдар? Байракты дагы эмне дейбиз балдар? Байракты дагы эмне дейбиз? Жохен туура, Жамил туура. Байракты дагы эмне дейбиз? Флаг. Ошону кандай которобуз дагы? Синоними балдар, байрактын синоними. Азамат Алия, желек дейбиз, Азаматсың Алия. Төмөнкү сөздөрдүн эми синонимдерин таап жазабыз. Туу дейт, туура Амирхан, Азаматсың. Туу десе да болот, Анель, киши. Туп-туура балдар, туура. Азаматсың, адам. Табият. Туура, Алан, Айдарбек, Жамил туура. Табият балдар, табият менен таттуу мамиледе болуш керек деген осуят бар, Табият менен таттуу мамиледе болуш керек дегенди кандай түшүнөсүздөр? Табият деген эмне? Синоними кандай болот? Кана ким табат? Жок, табият балдар. Туура айтылган биринчилерден болду. Бул жаратылыш. Табият, жаратылыш синоним. Билип алгыла макулбу? Билим. Анель окуу дейт, дагы. Дагы балдар, дагы эмне дейбиз? Алуу дейт. Билим алуу эмес, синоним табабыз да балдар. Синонимди табыш керек. Силер сөз айкашып болуп атасыздарбы?
Анда эмесе илим деген сөздү уктуңар беле балдар? Билимдүү, илимдүү деп айтабыз го. Билим, жок, илимдүү. Билип алыңар. Эл балдар. Мээрим адамдар дейт дагы. Дагы балдар. Алан кошулам дейт. Дагы кандай варианттар бар? Жакшы, Алия. Азаматсың, журт дейт. Сага 1 балл кетти. Жок, журт болот балдар, журт болот. Андан кийин тууну жана айттык. Тууну дагы эмне дейбиз? Желек дейбиз. Амирхан биринчи айтты. Дагы ким айтат кана? Жихон кошулат экен, Амирханга 1 упай кетти. Байрак десек болот, Жакшы. Күмбөз балдар. Күмбөз. Туура. Кийинки күмбөз балдар. Күмбөз. Күмбөзүнө барып Куран окуттук, болбосо күмбөзүнө барып тазим кылдык. Күмбөз балдар, күмбөз. Дагы мага синонимин айткыла. Кана ким айтат балдар? Кана ким табат? Биринчи ким тапса ошо 1 упай. Амирхан эмне билип атабыз? Кана ким тапса ошого 1 упай болот балдар. Эме эле колдонобуз бул сөздү. Жок, Жамил. Андай эмес. Анда эмесе мен туура жообун айтайын. Бул эстелигине күмбөзүнө бардык. Эстелик. Ника туура. Никага 1 упай. Никага 1 упай. Андан кийин босого. Босогосун көрүп төрүнөт деген кыргызда макал бар, Энесин көрүп кызын ал деген макал бар, Жакшы. Ошону кандай дейбиз? Азамат Ника. Туура, кире бериш. Только биз мягкого знака, пишем. Так, туп туура. Бул тапшырма боюнча кимдер упай алды? Мен азыр айтып коеюн. Айнуска, Жихон айтылган, Жамил, Айдарбек, Алия, Мерим, Ника, Анель, Амирхан, Аман, Жамил, Серке 1ден упай кетти. Биринчилерди мен жаздым балдар. Эми антонимдерди табабыз балдар. Мээнеткеч. Антоним это противоположные слова, карама-каршы келген сөз. Мээнеткеч бул иштеген, жок, мээнеткеч эмес дейбиз, Мурза Сейит. Кана мээнеткеч. Азамат Айнуска. Жалкоо, сага 1 упай, алам. Экинчи жолу айтып атат. Кийинки акылдуу, акылсыз дейт, Амирхан туура. Мурза Сейит туура жаз. Акылдуу, акылсыз кетти. Так, андан кийин чоң, кичине Алия кетти. Биринчилерден болуп. Айтып турган Алан туура. Биринчи үчөөнү жазайын анда, Токтола кыздар. Байыркы. Жаңы дейт. Азыркы деш керек балдар. Азыр Айнуска туура айтты. Айнуска 1 упай. Андан кийин жөнөкөй. Татал Анелге 1 упай кетти. Туура. Каринахонго туура. Баатыр, коркок, Амирханга 1 упай кетти. Баатыр, коркок, Амирханга. Жакшы. Жат анан тур дейт. Биринчи Алия айтты. Алияга 1 упай кетти. Андан кийин кары, жаш, туура. Алия бөлөктөргө да мүмкүнчүлүк берчи кана. Ника, Каринахон, Жамилге. Жакшы, Алан туура. Мынакей жаш. Балдар, бул синоним, антоним сөздөр. Жакшы, рахмат, жакшы иштедиңер. Жөнөкөй эле сүйлөмдөр, бирок ошону бат тапканга аракет кылдык, Көнүктүк. Эми тестке андан ары жооп беребиз. Сүйлөм мүчөлөрү канчага бөлүнөт? Муну дагы мен эсептейм азыр балдар. Кана. Сүйлөм мүчөлөрү канчага бөлүнөт? 2 керек. Туура, Анель. Туура. Анельге 1 упай. Жихон туура, Айдарбек. Андан кийин
Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар балдар? Экинчисин айтабыз. Жазгыла балдар. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Б дейт, алан туура. Алан Б. Жана баяндош Жамил туура. Андан кийин сүйлөмдүн аныктооч мүчөлөрү. Амирхан туура. Аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Жакшы. А деп атышат. Туура. Кимдин жообу А болсо туура. Бир өңчөй мүчөлөрдү табабыз балдар. Кунт коебуз. Төрткүл суу сактагычы жүздөгөн гектар айдоо аянттарды, өрүктүү чарбактарды, жүзүм талаларын сугарат. Ушунун кайсынысы бир өңчөй мүчө болот? А дейт алан. Дагы кандай? Каринахон А дейт. Жана үчүнчү кандай ким айтат? Айнуска. Демек, үчөөңөргө бирден упай кетти балдар. Биринчи үчөөнө кетти. Туура. Асы айдоо аянттарды, өрүктүү чарбактарды, жүзүм талаларын. Кийинки бир өңчөй толуктоочтор кайсы жөндөмүдө турат? Шаардыктар автобуска, троллейбуска же таксиге түшүп жол жүрүшөт. Бир өңчөй кайсы мүчө бар биякта балдар? Кайсы сөздөр болду? Ким айтат? Шаардыктар автобуска, Дагы кана бир өңчөй мүчөлөрдү табабыз биринчи. Туура. В. Бирок ошо бир өңчөй мүчөнү табалычы. Кана ким биринчи тапса, ошого упай кетирем. Туура. Ника автобуска. Дагы бир өңчөй мүчөлөрдү табабыз балдар. Айнуска троллейбуска деңиз. Туура. Дагы Азамат Амирхан. Автобуска, троллейбуска, таксиге деп толук жазган Амирхан болду. Азаматсың. Жана бир өңчөй мүчөлөр бул жерде барыш жөндөмөсүндө турат. Сүйлөмдөрдү маанисине карата толукта дейт. Мүмкүн жанына бирок. Биринчиси жазуу тактасына бор. Азамат Ника сага бир упай. Бор менен жазабыз. Экинчи, ал арабасынын басып барды. Кана ким биринчи? Ал арабасынын туура Айнуска жанына басып барды. Сага бир упай. Андан кийин мен шашып жөнөдүм, жетпедим. Туура Ника. Мен шашып жөнөдүм, бирок жетпедим. Так, Айтурган туура. Айтурганга да бир упай. Жакшы. Эми туура. Эми мен сенин тоюңа кечигип келем. Мен сенин тоюңа кечигип келем. Болуптур. Алан мүмкүн кечигип келем, Жакшы. Азаматсыңар. Сүйлөмдөрдүн маанисине карата толукта. Мен ага бардым, бирок айта албадым. Жихён туп-туура. Кийинкиси. Мен эмнеге анын басып келбедим? Туура. Айнуска туура. Жихён биринчиси жооп берди. Экинчиси балдар. Сен эмнеге анын жанына басып келбедиң? Ника туура. Алан туура. Дагы Айнуска туура. Кийинки Алия туура. Күн ачылышы, бирок жылыбайт го. Ана менен дейт Алан. Алия Айнуска. Туура. Көңүн менен кылып атасыңар, мүмкүн, Күн ачылышы мүмкүн, бирок жылыбайт. Мүмкүн деген сөз туура болот, балдар. Кийинки күндүн ачылышы менен жумушту баштайбыз. Ким айтат? Алия. Дагы Жамил туура. Айнуска туура. Дагы Ника туура. Кеттик андан ары. Жакшы. Сүйлөмдү этиштин өткөн чагы менен толуктайбыз. Өткөн чак болуш керек балдар. 3 чак бар. Келер чак, өткөн чак,
Учурчак. Айтып берчи, айтып берсе, айтып берди, айтып берген. Кайсынысы туура? Анель туура Г дейт. Да туура. Айнелге 1 упай. Сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрүн белгилейбиз, балдар. Айкындоочу мүчөлөрүн белгилейбиз. Кана? Асек Салкын, Алтын бүгүн мектепке келишкен жок. Кайсынысы айкындоочу? Б деп атышат. Б дейт. Б эмес, балдар. Б эмес. Каринахон туура, сага 1 упай. Бүгүн мектепке деген бул туура. Анель туура, сага да 1 упай. Жана дагы ким жазат кана? Алан. Жакшы. Аныктооч катышкан сүйлөмдү белгилейли. Аныктооч катыш керек, балдар. Андан кийинки 10-чусун карагыла. Сапар класста отурат. Сапар эртең келет. Сапарга досу келди. Сапар сылык окуучу. Г деген туура. Айнуска, Алия туура. Анель туура. Гсы, балдар, сиге карасаңар, аныктооч катышып атпайбы. Сапар сылык окуучу. Кандай окуучу? Сылык. Туура. Бышыктооштун суроолорун белгилегиле, балдар. Кайсылар эле бышыктооштун суроолору? Кандай кайсы дейт, каякта каяктан, кимдер эмнелер, кантип эмне үчүн? Кайсынысы туура? Бышыктооштукту. Б дейт. Жамил туура. Туура. Жок, балдар, Б. Жамилге 1 упай. Каякта, Айнуска туура. Каякта, каяктан. Оор. Бул эмнени билгизип атат? Бышыктооштун эмнеси, балдар? Биз айткан сын сыпат, бышыктооч, орун, бышыктооч, мезгил, бышыктооч. Демек, каякта, каяктан эмне болот, балдар? Кое турла 12-ни. Орун, туура, Жамил. Орун, бышыктооч. Сен мени уккула, балдар. Сүйлөмдү толуктал. Айнуска туура, орун, бышыктооч. Сүйлөмдү толукта. Бүгүн Омар мектепке келген, ошондуктан үй тапшырмасын эмне кылган жок? Жихён туура. ВС. Алан туура. Бүгүн Омар мектепке келген жок, ошондуктан үй тапшырмасын билбейт. Азаматсыңар, балдар. Анда мен мен упайыңарды айтып коеюн. Анель аябай жакшы катышты. Алан, Жамил, Амирхан башында катышып аткан, андан кийин жок болуп кетти. Айдарбек, Каринахон, Айнуска, Алан, Ника деңиз дагы. Айтурган Жихён, Алия айтурган дейт, Демек, мен буларды санайм. Кимдики көп туура жооп болсо 5 коем, кимдики кичине азыраак болсо 4 коем. Активдүү катышканыңарга чоң рахмат. Эми бүгүнкү биздин текстик тапшырмабыз мына ушуга жараша болот. Азыр менин досумдун мүнөзү. Өткөн сабакта биз чындыгы дос деген эмне, ошол жөнүндө түшүнүп алганбыз. Менин тааныштарым көп. Ал эми досум бирөө. Менин досумдун аты Кемаль. Анын улуту түрк. Ал 15 жашта. Кемаль Газпром Кыргызстан мектебинин 9-классында окуйт. Ал бардык сабактарынан 5 деген баа алат. Өзгөчө кызыккан сабактары кыргыз тили, орус тили, англис тили. Ал абдан акылдуу, эстүү, мээнеткеч, боорукер бала. Мүнөзү токтоо, салмактуу, сергек. Ал көп нерсеге жөндөмдүү. Кемаль көп тилде сүйлөйт, жакшы ырдайт. Бош убактысында спорт менен машыгат. Мына ушундай кылып, балдар, силер үйдөн өзүңөрдүн досуңардын мүнөзүн жазасыңар. Ошондуктан жаңы сөздөр менен азыр жакшылап таанышып алалы, Тааныштар: акылдуу, эстүү, мээнеткеч, боорукер, токтоо, салмактуу, сергек, жөндөмдүү, зээндүү, тартиптүү, жөнөкөй, сабаттуу, сүйкүмдүү, шайыр. Балдар, мына бу тааныштар дегенден башкасынын бардыгы кайсы суроого жооп берди азыр? Кайсы суроого жооп берип жатат? Ким айтат? Акылдуу, эстүү, мээнеткеч, боорукер.
Кандай деген, а кандай деген суроого кайсы сөз түркүмү жооп берет, балдар? Кайсы сөз түркүмү жооп берет? Каринахон, эмне дейбиз кана? Жок, сөз түркүмү, аныктоочу. Бул эмне болду? Мүчөлөрдү айтып атасыздар, Кана ким айтат? Кана? Алия, жакындадың. Сына-точ жооп берет да, балдар. Сына-точ деген мынакей. Сына-точ. Так, сына-точ мынакей. Заттын өңүн, сапатын, даамын, формасын көрсөтүп, кандай, кайсы деген суроого жооп берет. Сөз түркүм мына, балдар, силер адаштырып атасыңар. Акылдуу, кызыл, таттуу, мынакей, кандай деген суроого жооп берет да. Эми суроолорго жооп беребиз, балдар. Текст боюнча. Досунун аты ким экен, балдар? Кемаль. Анын мүнөзү кандай экен? Кана? Анын мүнөзү кандай экен? Мүнөзү, характер. Кана? Туура, Айнуска. Мүнөзү жакшы дагы. Азыр эле айтпадыңбы? Боорукер дейиңиз дагы. Мээнеткеч, Алия, туура. Акылдуу, Алан, туура. Жакшы, мынакей мүнөзү мынакей токтоо, туура дейиңиз, салмактуу жана сергек. Ал эмнеге жөндөмдү? Жөндөм деген билесиңер да, ырдайбы же сүрөт тартабы, эмне кылат экен ал? Кана, балдар? Ырдайт дейт айтылган. Демек, мынакей көп тилде жакшы дейиңиз. Көп тилде сүйлөйт, анан жакшы ырдайт экен. Азамат, Жихён, туура. Ал бардык сабактарын жакшы окуйт, 5 алат. Азаматсар. Мен бүгүнкү сабакка абдан ыраазымын. Өтө активдүү катышып атасыңар, азаматсыңар, балдар. Эми могу макалдарды окуп, сына-точтор табабыз. Адептүү жигит азаптан алыс болот. Кандай жигит, балдар? Кандай жигит? Азамат адептүү жигит, Адептүү алкыш алат, адепсиз каргыш алат. Туура, адептүү жана адепсиз, балдар? Мынакей. Туура, Алия. Акмак да сүйлөгөнчө акылдуу көрүнөт дейт. Акылдуу көрүнөт. Жакшы. Акылдуу бала элпек, акылсыз бала тентек. Туура, балдар. Мына ушул макалдар менен бүгүнкү сабагымды бышыктайм. Силер да ушундай акылдуу балдардан болуп чоңоюшуңарды каалайм, балдар. Азаматсыңар. Бүгүнкү үй тапшырманы жазып алгыла. Өз алдыңарча менин досумдун мүнөзү деген темада текст түзөсүңөр. Макулбу? Түшүнүктүүбү, балдар? Текст түзөсүңөр. Мага WhatsApp'тан же болбосо почтама жибересиңер. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.